Акчасына разы болбогон адамга акча келбейт да. Акчасын көбөйтүш үчүн бир нерсеге разы болушуңуз, сүйүнүшүңүз керек. Мындай техника үйрөтөм да. Эмнеге сүйүнсөң, ал деген сөз шүгүр кылсаң дегенди билдирет. Бирок чувство сүйүнүшүң керек да. Состоянияң сүйүнүч абалда болуш. Ошонун өнүгү өсөт. Эмнеге сүйүнбөсөң, нааразы болсоң, токтоп калат. Эмнеге нааласаң, жалып кыла берсең, ал кетип. Бул дүйнөдө көрүнбөгөн закон. Караңыздар. Ошол нерсени айтканда бир эже айтат, туура айтасың Максат Муктар, мен буну эми байкадым дейт. Жолдошуна наалый берет экен, эмнеге мындай деп болгондон көрө болбогон жаш деп атканда жолдош Эми бул бир эле окуя. Мындайга ошон канча нерсе бар. Ошого сиздер дагы эгер эмнеңизди өнүктүргүңүз келсе, анда ага сүйүнүңүз, шүгүр кылыңыз. Мындай айтканда канча акчаңыз болсо, биринчи ошо акчаңызга сүйүнүңүз. Буну биз ушундай ишкердик факультетинде акча менен связан болот да, акча менен нерсе боюнча өтөт. Азыр жакында бүтөт. Анан жаңы факультет башталат. Биздин факультеттер, автордук илим астындагы факультеттер эмне дегенде, ишкердик, жаңы муунга жаңы багыт деген, бала тарбиялоо, үй бүлөлүк мамиле, мисалы жолдош менен күйөөсү, мисалчы. Максат кой, булар ар бир факультет ар бир 12 сааттан болот. Маанилүүнү эркекче жашоо, анан үй бүлөлүк диагностика, ошолордун баарын жашоого эң керектүү нерселерди биз эмне кылабыз? Автордук илимдин астында факультеттерге бөлүп окутабыз.